Өткен сабақтарда қосылуның формуласын синус үшін, косинус үшін, тангенс үшін шығарғанбыз. Азыр котангенс үшін шығаралық. Ал үшін котангенстің өзінің анықтоосын еске салалық. Котангенс альфа деген бұл косинус альфаның синус альфаға болған қатышы екендігін бірінші сабақтарда шығарған елек. Анда котангенс альфа плюс бета эмнеге барабар болот? Анда бұл косинус альфа плюс бета бөлінген синус альфа плюс беттаға барабар болот. Себеби котангенстің аргументі альфа болгондо синус косинустун аргументтери альфа болот. Эгерде котангенстің аргументи альфа плюс бета болгондо анда косинус менен синустун аргументтери дагы альфа плюс бета болот экен. Котангенстің аныктоосунан косинустун синуска болгон катышы экендигин көрдүк. Анда бөлчөктүн бөлүмү эч качан нөлгө барабар болбош керек деген эрежени эске алсак, синус эч качан нөлгө барабар болбойт. Анда бул формуланы эмнеге барабар экенин жазалык. Мындан мурдакы сааттарда косинус альфа плюс беттанын формуласын чыгарганбыз. Косинус альфа көбөйтүлгөн косинус бета минус синус альфа көбөйтүлгөн синус бета болгон. Ал эми синус альфа плюс бета дагы эле жогору мурдагы сабактардан формуласын чыгарганбыз. Бул синус альфа көбөйтүлгөн косинус бета плюс косинус альфа көбөйтүлгөн синус беттага барабар болгон. Барабар. Биз мына жерде котангенс болгон кезде синус нольго барабар эмес дегенди макулдашканбыз. Себеби синус бөлчөктүн бөлүмүндө турат дагы ал нольго барабар эмес. Анда азыр биз алган барабардыктын бардык мүчөлөрүн синус альфа синус беттага бөлүп жиберелик. Себеби синус нольго барабар эмес. Анда косинус альфа көбөйтүлгөн косинус бета мына жерде турган кошулуучу жөнүндө сөз болуп атат. Муну биз синус альфа көбөйтүлгөн синус беттага бөлүп жатабыз. Минус экинчи мына эки жердеги мүчөсү, мына экинчи мүчөдөгү синус альфа көбөйтүлгөн синус бета бөлүнгөн синус альфа көбөйтүлгөн синус бета. Себеби ар бир мүчөнү ушуган бөлүп жатабыз. Азыр синус альфа косинус беттаны синус альфа көбөйтүлгөн косинус беттаны дагы эле ошол эле синус альфа көбөйтүлгөн синус беттага бөлөбүз. Плюс эми акыркы мүчөбүз мына бирекил косинус альфа көбөйтүлгөн синус беттаны дагы бөлөбүз синус альфа көбөйтүлгөн синус беттага барабар. Анда бул жерден косинус альфаны синус альфага бөлсөк, аныктоо боюнча мына могу жерде турат косинус альфаны синус альфага болгон катышы. Бул котангенс альфаны берет экен. Ал эми косинус бета синус бета болсо котангенс беттаны берет. Котангенс бета минус синус альфа менен синус альфа кыскарат, синус бета менен синус бета кыскарат. Бардыгы кыскарып кеткенде анда бир калат. Бөлүмүнө кайрылалык. Синус альфанын синус альфага болгон катышы кыскарып кетет дагы. Косинус беттанын синус беттага болгон катышы бул котангенс
bettаны берет. Котангенс бетта плюс экинчи синус бетта менен синус бетта кыскарып кетет дагы. Анда косинус альфа бөлүнгөн синус альфа калды. Бул котангенс альфаны берет. Ошентип котангенс альфа плюс бетта барабар болуп калды. Котангенс альфа плюс көбөйтүлгөн котангенс бетта минус 1ге. Бөлүмүндө болсо кошулуучулардын ордун алмаштыргандан сумма өзгөрбөйт деген эрежени пайдаланып котангенс альфаны биринчи жазсак, анда плюс котангенс бетта. Ошентип котангенс альфа плюс беттанын формуласы өтө кыйналбастан эле тез эле чыгарып алсак болот экен. Мындай кылып. Эгерде муну жаттай албасаңар, жогорудагыдай жол менен мүчөлөрдү синус альфа, синус беттага бөлүп жиберсек болот экен. Эми котангенс альфа минус беттанын формуласын чыгарыш үчүн беттаны минус бетта менен алмаштыралы. Анда котангенс альфа плюс минус бетта, беттаны минус бетта менен алмаштырып жатабыз. Котангенс альфа көбөйтүлгөн котангенс минус бетта минус 1. Бөлүмүндө котангенс альфа плюс котангенс минус бетта барабар котангенстин так функция экендигин эске алсак, минус алдына чыгып кетет. Анда минус котангенс альфа көбөйтүлгөн котангенс бетта минус 1. Бөлүмүндө котангенс альфа котангенс так функция болгондуктан аргументтин алдындагы минус функциянын алдына чыгат дагы котангенс бетта болуп калды. Ошентип котангенс альфа кашаанын сыртында плюс тургандыктан кашаанын ичиндеги белги сакталат, анда минус бетта болуп калды. Барабар бөлчөктүн алымынын эки жеринде тең минус болуп калгандыктан минусту бөлчөктүн алдына чыгарып жиберсек, анда формула мындай болуп калат экен. Котангенс альфа көбөйтүлгөн котангенс бетта плюс 1, себеби минусту кашаанын сыртына чыгардык. Котангенс альфа минус котангенс бетта. Ошентип кошуунун акыркы формуласы болгон, кошуну формулаларынын акыркы формуласы болгон котангенс үчүн дагы биз формула чыгарып алдык. Формулалар анча татаал эмес экен формулаларды чыгаруу.